Сузактагы ынтымак айылынын так ортосунан Көгарт дарыясы кесип өтөт. Эки өйөздө бир гана көпүрө бириктирип турган. Дегени менен акыркы 2 жумадан бери унаалар шагыл төгүлгөн убактылуу өтмөк менен каттоого мажбур. Эски көпүрө бузулгандан баштап мында унаалардын тыгыны көбөйүп, жолдо жүрүү татаалдашкан. Мындан улам жергиликтүүлөрдү кыштагы абал түйшөлтөт. Немesi buzulgan neme olup propka olup öte alып атабыз да наракка беракка кыйналып атабыз. Бияка о тайгара жак менен каттап атабыз. Ушу жолду тезирээк оңдоп бергенде жакшы болот эле да. Бардыгы эле кыйналып атат, бир эле бизде эмес. Ушу бузушуп аткан экен, көрдүк анан эми оңдоп койсо жакшыдай элдерге деле, улар деле машиналар деле кыйналса керек, ону да эки катар өткөндөнчү. Кичине жамгыр жаап азыр кар жайып турган болсо, оняктан тайгак болуп, машиналар ан сайын пробка болуп, неме болуп калат. Азыр буякта пятница күндөрү өтө эле пробка болуп атат. Айланып бияк бетке өтүш кыйын болуп атат да негизи. Шуну эртелетип, мына жолду оңдойсо, бизге дагы жеңилдик болот эле. Бу жерден пробка болгон почти Благовещенкага чейин пробка болуп калып атат. Бул жерде курулуштун темпи bundan 2 жума мурун башталды. Азырынча өткөндө жакшы иштеп, жакшы неме кылышып аткан. Эми азыр кичине бир аз солгундай түштү да. Атайын кызматтар тарабынан бир нече жылдан бери көпүрөнүн абалы кооптуу деген корутунду берилип келген. Ал Кызыл Тоо, Кыз Көл, Айыл өкмөтүнөн Жалал Абад шаарына баруучу негизги жолду туташтырат. Бул аймактарда жалпы 45 миңдей калк жашап, жолдогу жагдайлар алардын каттоосуна кедергисин тийгизүүдө. Эски буюмдарды өзү негизи бузуу бир топ эле кыйын экен. Ошону алууну бир топ кыйнап атат. Бул жакта деген суу деген келет экен, бул жакта жамгыр жаса ишибиз токтоп калат. Ошонун негизинен жумуштар бир аз тартылып турат, бирок тезинен бүтүргөнгө аракет кылып атабыз. Эми бизде деген балкалар деген булар заказ берилет, балкалар келет, ал балкалар деген анда убактысы бар жасалышынын ар бир балкасын. Бул жерде деген 24 балка бар, анын баардыгы бүткүчө чейин анда күтүп калышыбыз мүмкүн. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Жалал Абад филиалы аркылуу жумуштар башталды. Бүгүнкү күндө быйылкы жылдын декабрдын аягына чейин бүткөрүү планында турабыз. Проекттик сметалык баасы 36 миллион сом. Ошол жерде 3 устуну бар да. Ошол ортогу устуну чөгүп көпүрөгө кооптуу абал келип калган. Азыр бүгүнкү күндө ошол устун алынып, кайра ордуна жаңы устун коюлат. Үстүндөгү балкалары толугу менен алмаштырып жаңылары коюлат. Убактылуу өтмөк бардык жагдайлар эске алынып курулганын айтышат. Бирок коркунуч жаралса, жол жабылышы ыктымал. Эми сел коркунучу жаралган учурда ал жерди жолду тособуз биз. Айдын өткөрбөйбүз. Айланпа жолдору, башка жолдор бар, өтө өтсө болот. Жол каттамы өзгөртүүгө учурабайт. Курулушка транспорт жана коммуникация министрлиги тарабынан каражат бөлүнгөн. Жаңы көпүрөнүн узундугу 71 метр, турасы 10 метр болуп, жүк көтөрүмдүүлүгү 10 тоннага чейин болоору пландалган. Кундуз Кенжебаева, Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.